Бизге келген ушул сыйлыктын ээсин дагы конокко чакырганбыз, тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Темир Бирназаров агайыбыз конокто. Саламатсызбы агай? Сыйлыгыңыз кут болсун. Куттуктайбыз. Дегенде эле куттуктайбыз. Сизди чакырып ушундай бергенде ушул сыйлыкка ээ болуп калам, татыктуу болуп калам деп өзүңүз ойлодуңуз беле? Эми муну эл билет да. Ар бир адам өзүн ойлой берет, мен буга тиге татыктуумун деп. Анан бирок эми бул эл тараза, эл сынчы дегендей. Анан негизи эле ушул жөнүндө айтып кетким келет да. Азыр мисалы эми бул система Союздан калган системада ушу поощрение жана сыйлык деген нерселер. Союздун убагында баягы идеологияны кармаш үчүн ушул идеологиянын жоокерлери деп коебуз да. Вот ошолорду сыйлап эме алып турчу. Анан азыр система да ошого ылайыктуу болчу. Анан тилекке каршы азыр мына бизде менимче да эми бул мен жеке оюм. Азыр сыйлыкка көргөзүлгөндө бир комиссияда 4-5 киши ошолор тандайт да. Анан кимдер кетип атат, анын деле көп мындай маани берилбейт да. Мына өзүм башыман өтүп калды да. Буга чейин деле 4-5 жолу, 3 жолу көргөздүм. Эми бул ажырды эми баягы муну айта берейин, ачык эле. Айта бериңиз. Акча сураган. Мына ушундай нерселер болгон да. Ошондуктан менин бул эми менин кандай десем, менин сунушум болот эле да, бул жогору жака да. Азыр мынакей Кудайга шүгүр коммуникация аябай күчтүү, чынбы? Бардык элдин бардык катмарына тарайт да. Мен ойлой элем да, мына мисалы азыр жеке бир ишкерлер да, Оан журнал дейбиз, Замандаш дейбиз, мына буларды өздөрүнүн сыйлыктарын алып чыгып атат да. Мыкты эл, мына жылдын мыкты ишкери дейт, жылдын мыкты мугалими деп берип атышат да. Бирок алардын системасы кандай? Талдоо системасы. Булар ошол жанагы Акипресс болобу, же газета, журнал болобу, интернеттен салып коюшат да, анан эл ошого отуруп добуш берет. Анан ошол сыяктуу системаны мамлекетте кийирип койсо аябай жакшы болот эле да. Мисалы ошол эле маданият министри, билим министри, белки ден соолук эме министерствосу деп коелук да. Ушунун баардыгын өздөрүнүн сайтын ачып, өздөрүнүн адамдарын да, өздөрүнүн кызматкерлерин ким кандай кызмат жасаган, ошону тандап туруп кийирип койсо, анан эл ошого жасаган кызматына жараша добуш берүү, таза тандоо, элдин коомчулуктун элегинен өтөт эле да. Мына ошондо коомчулук да билет эле да, мисалы ким кандай кызмат жасап атат. И ошого добуш берип отуруп, ошол добуштун негизинде сыйланса жакшы болот эле дейм да. Анткени болбой эле биз мисалы ошол элдик деп атабыз да, чынбы? Кыргыз элдик там артист дейбиз, кыргыз элинин мугалимдери дейбиз. Чынында элдик болгондон кийин менчик эмес да, элдик. Элдин талкуусуна сагыш керек. Ушул системаны кирсе абдан жакшы болот эле да. Жанагындай таарыныштар болбойт эле, жанагындай коррупциялык иштер, же болбосо өзүм билемдик тиги бу деген сыяктуу болбойт эле. А то биз азыр бардык жерде ушундай бир 7-8 киши комиссия болот, анан тияктан бияктан киришет, тиги тешиктен кирет, анан алар дагы бирок чоңураак бир нерсе жегилери келет, ушундай нерселер болуп кетет да. Тилекке каршы. Могул жолку сыйлыктачы? Сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккубуз келип атат, акча бердиңизби? Жок. Бул жолу мен бул жолу таза болуптур да. Ооба, бул жолу таза болду. Ошол мен баягы ошо азыркы учурда сыйлангандар. Мен муну айтып аткан нерсем мындай, эми баягы таарыныш тиги жок да, бирок системаны айтып атканым да. Эми бул бардык ошо өзгөчө кубанганым ушул мугалимдер менен врачтардын алганын абдан кубандым да. Булар ушундай эмгектешет, болбогон жарытпаган айлык алышат, 6 000, 5 000 сом алышат. Теги алыс тоолордун арасында мугалимдер бар. Мына ушуларга алганын абдан кубандым да. Ушулар да бир учурдан пайдаланып, ошолорду бир дагы куттуктап кетким келет да, ошол мугалимдерди, өзгөчө алыс жердеги врачтарды да. Жакшы, Темир агай, эми чыгармачылыкка өтсөк, кандай жаңылыктар болуп атат, кинолор тартылып атабы, ошол жөнүндө да бизге айтып берсеңиз. Тартылып атса, кайсыл темалар козголуп атат? Жакында эле мына бир айга чет элек тартуу процессин бүтүрүп келдик. Азыр монтажда отурабыз.
Талип Ибраим, белгилүү жазуучу Талип Ибраимовдун чыгармаларынын негизинде ушу жазылган киносценарий ошону тартып келдик да. Киши көз өтүп кетти. Иман саламат болсун. Ошо бизде башка редактор болуп иштеп турган ошол кишинин чыгармасы өткөн экен. Кыргыз элинде өтүп ошол бекитилип, ошого каражат бөлүнүп ошону бүтүрүп келдик да. Бул чыгарма драма, буюрсаң бир январь-февралдарда чыгып калат. Январь-февралдарда чоң экрандардан көрө баштайбыз. Ал жакта эмнелер камтылды да, эмнелер чагылдырылды? Эми бул жерде адамды кайсыл куракта болсо да оңолот дегендей, сүйүүнүн, махабаттын күчү деген сыяктуу да. Мелодрама жакыныраак деп айтсак болот да. Башка жактан тартып келдиңиздер. Ооба, көлдөн тарттык. Көлдүн жээгинен ошол темага ылайыктуу коосулуу жерден тартып келдик. Жакшы, тартуу иштерине канча убакыт кетти башынан? Канча артист катышты? Башкы ролдордо кимдер? Негизи бул бизде Кыргыз эл мамлекеттик киностудия болгондон бизде өзүбүздүн положениясы бар да. Мисалы, тартуу процесси, даярдоо процесси деп коет да. Тартуу процессине толук метраждуу фильмдердики где-то 46 съемочный күн деп коет да, смена деп коет, 46 смена. Ага деле жеткен жокпуз, бир аз экономдоп калдык. Андан кийин монтажный процесс деп коет, тонировочный процесс деп коет. 4 бөлкө бөлүнөт да, ошонун баш аягы бир 9 ай болот да. 9-10 ай болот. Көп эле убакыт жумшалат. Башкы ролдордо кимдер, артисттерди каяктан? Башкы ролдордо биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Абдыкалыков ойноду. Ошондой эле кыздын ролун Дина Жакыпова деген кызыбыз ойноду да. Ушул экөө эң негизги ролдор. Сиздин белгисиз маршрут деген тасмаңызды билебиз, аябай сүйүп жакшы көрөбүз. Азыркыга чейин деле канча жыл мурун көрсөтсө деле азыркыга чейин аябай көп сөз кылат эл арасындачы. Анан ал комедия жанры болчу. Комедия жанрын, анан кийин драма жанрын экөө кандай болот экен, айырмасы эмнеде? Анан кайсыны тартуу сизге жеңилирээк болот? Негизи мага жеңилирээк мен өзүмдүн сценарийим менен тартканым да. Анткени болбой эле баягы өзүмдүн оюм бүт барды. Бул жерде болсо башка бирөөнүн чыгармасынын негизинде болот да, бул бекитилгенден. Ошондуктан көп нерселерди мындай кийире албайсың, көп нерселерди оңой албайсың, автордук укук деген бар да. Анан идеясы да башка бирөөнүкү. Белгисиз маршрут болсо толугу менен толуккандуу ал өзүмдүкү да. Ошондуктан экөөнүн айырмасы эки башка да. Бирөөнүн чыгармасы менен, бирөөнүн өзүңдүн чыгармаң менен тарткан. Ушундай болот да. Белгисиз маршруттун эки мааниси бар деп уккан жагыбыз бар да. Бир жагы саясий, бир жагы кадимкидей эле күнүмдүк турмуш деп. Мен ушул жөнүндө бир нерсени айтып берейинчи. Айтып бериңизчи. Бир жолу балдарды сабак болуп аткам, балдарды окутам да бир жылдыкта. Анан тандап атсам бир жигит келди. Келип ана балдар отурушат, анан келип сизден окуйн дедим эле деп келди. Анан жакшы, эмнеге менден десем, ушу белгисиз маршруттун абдан жагат, аябай жакшы кино деп. Отур да, айтып бер деп жагат дейм. Анан мактап атат. Анан эмне жагат идеясы, эмнеси жагатсың идеясы деп калды. Эмне идеясы десем, айтат ушу айыл жергесине транспорттун жетишсиздигин жакшы бергенсиз депчи. Ар ким баргандай. Анан ар ким ар кандай эме кылат да, түшүнөт э. Жакшы. Жакшы экен, аябай жакшы кызыктуу маек болду. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өткөндө бир ушундай окуя болду да. Төбө ашуудан ары баратсак, туман каптап жол көрүнбөйт да. Ошондо карындашым да мындай куйкум сөздүү кыз, биз белгисиз маршрут болуп калдык го дегендей. Ошондо бир эстедим эле. Чын эле ошондой болду. Рахмат агай, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыкка эргүүлөр болсун, бийиктиктерди баамтып бериңиз. Анан сөзсүз түрдө кыргызга жакын, кыргыз үчүн ушундай бир рухий азык бере турган фильмдерди жарата бериңиз. Рахмат силерге. Рахмат. Рахмат. Рахмат.